Рахмат, урматтуу өкмөт өкүлдөрү. Биздин Кыргызстанда азыр миграция жаатында мындан 100 эсе олуттуу проблема пайда болду. Биздин мына миллионго жакын кыргыз чет өлкөлөп жүрүшөт, мигрант болуп. Алардын ордун кошуна өлкөнүн жарандары басып атат. Арзан күч катары. Мурда Ош Жалалатты арзан күч каптаса, азыр Бишкек эле эмес, Талас, Нарын, Чүйдөн бери каптады. Алар кантип иштеп атат? Мына биздин кыргыз жарандары ошол швея тармагында иштеген, тигүү тармагында, курулуш тармагында иштеген бүт кыргыз жарандарын иш берүүчүлөр жумуштан бошотуп, кошуна өлкөнүн арзан күчүн алып атат. Сен 15 000 айлык алсаң, алар 6 000 айлык алат экен деп алардын баарын жумуштан бошотуп атат. Биздин жарандар анан айлык жок, Орусиялап, Казакстандап жумуш издеп кетип атышат. Биз айтып атабыз, өкмөткө жылына мигранттардан 2 миллиардтан ашуун акча которуп атат деп. Ал которгон акчаны кошуна өлкөнүн жарандары алып чыгып кетип атпайбы? Валюта чыгып кетип атат да. Алардын киргени патент алып иштебей атат, курсаңыздарчы. Ушул жерде мына ушул мыйзамды өзгөртүш керек. Өкмөт кошуна өлкөнүн жарандары киргенде айына патент сатып алып иштей турган кылгыла. Айына 1000 сомдон патент сатып алып иштесин, мына 500 сом болобу, 1000 сом болобу, жылына бюджетке миллиардка жакын акча түшөт. Бул бюджетке чоң салым да. Азыр ал акча түшпөй атат. Азыр ал келген мына бүт мына карасаңар курулушта, мына өткөндө Чүйдө гостиница куруп атат, көп кабаттуу үйлөрдү куруп аткандар бүт кошуна өлкөнүн жарандары болуп кетти бизде. Алар бизден патент төлөп, бюджетке салымы жок. Алар мына сиздердин 10-чу бөлүмдүн кызматкерлерин байытып атат. Алар төлөгөн акча сол чөнтөккө кетип атат, бюджетке кетпей атат. Ошон үчүн мына 10 000 деген жарандар келет атканда, ошолорду бир системага салып туруп, бюджетке түздөн түз түшө турган кылбасак болбойт. Рахмат. Урматтуу Жанар Кубанычевич, биринчиден 10-чу отдел управления азырынча эч кандай жумуш аткарган жок. Мыйзам кабыл алынгандан кийин баштайт. Мен сизди толугу менен колдоп кетем. Баягы иретке келтирүү боюнча мыйзамга тиешелүү министрликтер сиз айткандайды өзгөртүү киргизиш керек деген абзел. Мен толук колдойм. Өзүбүздүн жарандардын кызыкчылыгына. Мен толук кошулам. Рахмат. Миграция кызматынын Урматтуу Жанар Кубанычбекович, бирге кетиш керек. 2018-жылы Өзбекстандан 130 уруксат кагазын алышты. Алар 60 күн без виза жүрө алышат, бирок 5 күнүн ичинде каттоого туруш керек. Бирге кетиш керек. Азыркы убакта бизде иш тобу иштеп атат. Сиз айткандай ошол чек ара мамлекетинен келип иштеген ушу жарандардын тиги уруксат кагазын күчөтүү жана баягы сиз айткандай салык базасын чоңойтуу боюнча азыркы убакта биз иш тобу иштеп атат. Сунуш беребиз жакында. Рахмат. Жанарбек Кубанычтын микрофон бериле, 10 секунд. Кошумча убакыт. Эми айына 10 000 деген адам кирип атса, 130 адам уруксат кагазын алса, бул бюджетке кетпей эле мына крышаларына кетип атат да. Ошол акчаны биз бюджетке бурушубуз керек. Ошого өкмөт тез арада иштеп бизге алып келбесеңер болбойт. Патент алышсын. Туура, сунуш Сунуш беребиз.